Балаңыз мешітке каттаса, динчил болсо коркпоңуз, кубаныңыз. Себеп мешіттен эмнени угуп келет? Ата-эненин кадыр баркын угуп келет. Ата-эненин батасын алгыланы угуп келет. Ата-энени капа кылбагыла дегенди угуп келет мешіттен. Себеп имам мешітте ошону айтат. Балаңыз мешітке каттаса, кубаныңыз, иншалла, болду. Куран үйрөнөт. Намаз үйрөнөт. Намаз окуган адам Аллахтын акысын берген адам сиздин акыңызды берет. Ал эми Алланын акысын бере албаган адамдан акымды берет деп күтүп жүрөбүз го, дагы эле бербей жүрөт. Ошондуктан динибиз өтө оңой. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ад-дину юсрун", дин оңой, жеңил. Жеңил дегени 5 намазды ким окуй албайт? 50 болсо экен тополон кылсак макул, эми кантип жашайбыз биз? Мечитте эле жашайлыбы деп. 40 болсо да макул, 20 болсо да 5 намаз. Аллаху акбар. Окуя алабыз. Дин оңой дегени Аллах өкүм берген нерселерди биз аткара алабыз дегени. Аллах тыйып койгон нерселерден тыйыла алабыз, анысыз деле жашаса болот дегени. Аллах эмнени өкүм берген болсо биздин жашообузду, ден соолугубузга, коомчулукка пайдалуу нерсени гана өкүм берген. Эмнеден тыйган болсо, ден соолукка зыяндуу, адамдын аң сезимине, коомчулукка зыяндуу нерсени Аллах тыйган. Текшерип көрүңүз, чекеден. Уурулукту тыйган Аллах, себеп бул жаман нерсе. Кыйбат, ушак айтып, сөгүшүп, урушканды, адам өлтүргөндү Аллах арам кылган. Не үчүн? Бул бузат, элди, коомчулукту бузат бул. Аллах өкүм берген нерсе: намаз, орозо, зекет, ажылык, берешендик, кичипейилдик, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк. Аллаху акбар. Бул бардыгы бүткүл дүйнө бүгүн чаңкап, эңсеп, күтүп турган сыпаттар бул. Ар бир адам күтөт бирөөдөн. Эмне күтөт? Ушул кечиримдүү болсо экен, жумшак болсо экен, сылык болсо экен, кичипейил болсо экен. Дин оңой, жеңил. Аялдарга оп-оңой кылып берген Аллах Таала. Аллаху акбар. Оп-оңой. Аялдар мешит курбайт. Аялдар көчө кыдырбайт. Аялдар барып акча таппайт. Эмне кылат? Үйдө отуруп намазын окуйт, баласын тарбиялайт, күйөөсү келсе күйөөсүн сыйлайт. Болду. 3 эле нерсе бейишке кирүү үчүн. 3 эле нерсе. Ибадат, Аллага сыйынуу, тарбият, балдарына жакшы тарбия берүү, итаат, күйөөсү келсе күйөөсүнө кожоюн деп айтканын кылып коюу. Болду. Оп-оңой. Аялдарга өкүм жок. Сөзсүз ажыга барасың. Менде акча бар, бирок күйөөмдө жок да, кантип барат? Барбайт. Эркектерге Аллах Таала күчтү дагы, мүмкүнчүлүктү да көбүрөөк берген. Кечине жоопкерчилик да көбүрөөк. Мешитке барып намаз оку. Мешит курулуп жатса жардам бер. Албетте мешит куруу ниет бардыгыбызда бар, бирок курулуп жаткан мешитке салым кошсок, сиз дагы мешит кургандай болосуз да. Себеп сиздин мүмкүнчүлүк ошончо эле. Дин өтө оңой туугандар. Дин жеңил. Динде мажбурлук жок. Динде үзбөй орозо кармаганды тыйган Пайгамбар алейхисалам. Жок, орозо кармагыла, өзүңөрдү ачкыла. Уктабай таң атса намаз окуганды тыйган. Жок, намаз окугула, эс алгыла. Дин оңой. Өзүбүз кыйнап салабыз да. Аллах Таала силерди өзүңөрдү кыйнап жасаган ибадатыңарга муктаж эмес дейт. Ошондуктан динибизди үйрөнөлү, жана динди жашообузга алып келели, жана башкаларга жеткизели туугандар. Бул өтө оңой, өтө жеңил. Динди жашоодон бөлүк нерсе деп түшүнбөйлү. Дин бул жашоодун, өткөрүүдүн жол жобосунун аты дин.